Аз убакыттын ичинде билим алып, суроо талап көп жаралган адис болууну каалагандар бүгүн Борбор Азиядагы Америка университетиндеги ачык эшиктер күнүнө чогулушту. Окуу жайдын алдында ачылган инновациялык колледж 9 класста аяктаган окуучулар үчүн 8 багыттан турган Кыргызстанда жана чет өлкөдө талап кылынган адистиктер боюнча билим алууга шарт түзүп берет. Алгач колледж тууралуу маалымат берилип, ата-энелер жана окуучулар мекеме сунуштаган багыттар тууралуу кеңири маалымат алышты. Наш инновационный колледж Outside. Инновациялык колледж билим берүүнүн белгилүү бир багыты. 9 классы бүткөн соң тапшырып, 1 жыл ичинде мектеп программасын окуп, калган 2 жылда өзүңөр каалаган кесиптин багыты боюнча билим ала аласыңар. Башкача айтканда, 2 жылдан кийин силер өз кесибиңер менен каалаган мекемеге барып иштесеңер болот. Биздин проекттин эң негизги максаты эмгек рыногунда студенттерди талапка ылайык адис катары даярдап чыгаруу болуп саналат. Инновациялык колледж сунуштаган багыттарга стартап финансы жана жогорку технологиялар, бухгалтердик эсеп жана корпоративдик социалдык жоопкерчилик, инновациялык банк иши жана жогорку технологиялар, жаңы ишкерлик жана инсандык интеллект, дизайн менеджмент жана дизайн ой жүгүртүү, программалык инженерия жана социалдык трансформациялар, экология жана энергетикалык эффективдүүлүк, дизайн жана жогорку технологиялар багыты кирет. Болочок адистер жаңы имаратта билим алышат. Алардын дүйнө таанымын, билимин өрчүтүү үчүн окутуунун өзгөчө ыкмалары колдонулат. Сабактар орус тилинде жана өзгөчө басым жасалган чет тилинде өткөрүлөт. Алар бир гана тармак боюнча даяр адис катары чыкпастан, ар тараптуу кесиптин ээси болуп чыгышат. 3 жылдык билим алуудан кийин кесипкөй адис катары иштеп же болбосо Борбор Азиядагы Америка университетинде билимин жогорулатууга шарт түзүлөт. Биз кесиптештерибиз менен инновациялык колледжде иштеп чыгуунун үстүндө көп иштедик. Колледжде окутуу методикасы учурда дүйнөдө талап кылынып жаткан кесиптин билим берүүнүн шарттарына ылайык жүргүзүлөт. Биз алдыда дагы кандай кесиптер пайда болот билбейбиз. Мындан 20 жыл мурун азыркыдай кесиптер дээрлик жок болчу. Учурда бардык тармак адистин критикалык ой жүгүртүүсү болуусун, жаңы чечимдерди чыгара билүүсүн каалайт. Ушунун баарын эске алганда биздин инновациялык колледждин билим берүү методикасы өзгөчө болот деген ишеничтемин. Инновациялык колледж сунуштаган бардык 8 багыт уникалдуу окуу методун камтыйт. Жана ал багыттар боюнча компаниялар менен иштешип, окуучулар практика жүзүндө тажрыйба топтой алышат. Бул алар билим алууну аяктаган соң аталган мекемеде иштөөнү улантууга шарт түзүп берет. Колледжден алган диплом менен бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, чет өлкөдө дагы иштөөгө болот. Эми азыр көрүп жаткандай биздин билим берүү тармагы өзгөрүп жатат. Азыр көп ошол программа жазган адистерге жана дизайн жасаган адистерге ошол талап чоңоюп, биздин ишканалар, биздин ошол жогорку технологиялык паркинин ишканалары болобу, башка ишканалар болсо, ошол адистерди издей баштады. Андан кийин ушул иште ошол биздин окуу тармагында биз кантип чогуу иштеше алабыз деген ушундай суроо коюлду. Андан кийин ошол Ауцанын ошол инновациялык колледжинде биз болсо аларга ошол программасы болобу, же болбосо окуучуларды ошол ишке алууга болобу, же стажировка деп коет, ошол стажировкага өтүүгө болобу, ошого салым кошобуз деп биз ошол жогорку технологиялардан чыктык. Инновациялык колледж бул рыноктогу коомдогу өзгөрүүлөрдү эске алган багыт. Билимден сырткары критикалык, креативдик ой жүгүртүүнү үйрөтөт. Биздин убакта билим бааты эскерип, ар бир 18 ай сайын жаңы технологиялар пайда болуп жатканын көрүп жатабыз. Биз студенттерди жаңы маалыматтарды алып, анализдөөгө, андан ары өөрчүтүүгө үйрөтөбүз. Баланын кесип тандоодо ата-энесинин тийгизген таасири чоң. Бүгүнкү иш-чарада балдардын кайсы типтери кандай кесипти тандоого жөндөмдүү, алардын кызыгууларын эске алуу, карьераны пландоо тууралуу дагы маалымат берилди. Психолог баланын кесип тандоосуна кандай туура таасир этүү керектигинин негизги багыттарына токтолду. В первую очередь ребенка поставить. Биринчиден баланын өзүнүн каалоосун эске алуу зарыл. Экинчиден түрдүү тесттер аркылуу анын күчтүү сапаттарын, кызыкчылыктарын, кайсы тармакка жакын экенин билүүгө болот. Ошентип анын кайсы тармакта талантын көрсөтө аларын билебиз. Ага кошумча интерактивдүү тренингтерге, кружокторго катышууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү зарыл. Ал эми эң башкысы балага ишенип, колдоп, сен кыла аласың деген сөздөрдү айтып туруу керек. Эң негизги айырмасы башка вуздардан, колледжден биздин 9 бүтүп келип тапшырган бала 10-11 класстын программасын 1 жылдын ичинде тездетилип окуп бүтөт. Андан кийин 2-3 курска өткөндө өзү кесип тандап алып, 8 аталып өткөн 8 багыттан кесип тандап алып кесиптин ээси болот. 2 курска өткөндө окуу программанын окутумдары 50% англис тилинде болот. Ал эми 3 курска өткөндө анын 80-70% чейин англис тилинде жүргүзүлөт. Бул окуучулардын ошол эле 18-19 жашында англис тилинде мыкты үйрөнүп чыкканга биринчиден шарт түзөт. Экинчи өзгөчөлүгү бул
биздин өнөктөш жанагы аккредитованный университетибиз бул Женевадагы, Швейцариядагы IMF деп баягы School of Management деп коет. Менеджмент башкаруу мектебинин аккредитованный дипломун ашат. Мындай айтканда, студенттерибиз бүтөргө жакын 3 айлык тажрыйбага Швейцарияга барып келгенге шарт түзүлөт. Ошондой эле бүткөндөн кийин Кыргыз өкмөтүнүн тарабынан берилген үлгүдөгү мамлекеттик дипломдун ээси болот. Экинчи жактан Швейцариянын дипломуна ээ болот. Бүгүнкү иш-чарага катышкан ата-энелердин көпчүлүгүн окуунун баасы, арзандатуулар, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлары менен студенттерди алмашуу программалары кызыктырып жатты. Ошону менен катар алар үчүн Борбор Азиядагы Америка университетинин вице-президенти жана кызматкерлерге каалаган суроосун узатууга шарт түзүлдү. Бүгүн ачык эшиктер күнүнө балам алып келдим. Биз 1 жылдан бери аны 9 классты бүткөндөн кийин өзүнө бир адистикти алып алсын деп колледждерди карап жүргөнбүз, тандап жүргөнбүз. Кудай буйрса биз ушул инновациялык мектепти тандадык. Балам ийгиликтүү экзаменден өтсө, ушул жердин окуучусу болуп калат деп ишенебиз. Вот инновационный колледж заинтересовал меня тем, что Инновациялык колледж мени заманбап окутуу стили менен кызыктырды. Башка колледждерде эски метод менен окуткандыктан өзүнө жаккан билимди алуу кыйынга турат. Мени жогорку технологиялар багыты абдан кызыктырды. Анткени мен программист болгум келет. Мен колледждин ачылышын көп убакыттан бери күтүп жаткам. Абдан кубанычтамын. Инновациялык колледжге тапшыруу үчүн болгону окуу жай даярдаган этаптардан өтүү жетиштүү. 3 жылдык окуудан кийин башка багыттагы кесипти тандап, билимди улантууга дагы болот. Борбор Азиядагы Америка университети 18 жашыңда кесипкөй адис болууга чакырат.